Саламатсыңарбы? Биздин ток-шоу башталып атат. Кыйын долбоордун алкагында ар бир региондон биздин кыйын иштерман, жаратман айымдарыбыз келип, чоң мамлекетке керектүү, актуалдуу темаларды талкуулагандан баштап атабыз. Бүгүнкү темабыз балдарын таштаган мигранттар. Аргасыздыкпы? Биздин конокто Элмира Аскарова, Орозбеков айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары. Саламатсыңарбы? Толкун Асирдинова, Каракол шаардык кеңешинин депутаты. Анан Чолпон Соронбаева, Касым Тынысанов атындагы Сокөл мамлекеттик университетинин окутуучусу, мугалими. Кандайсыңар? Баарыбыз билип турабыз, бул көйгөй биз 30 жылдан бери эгемендик алгандан бери абдан чоң. Азыркы учурда такталган дагы деле тилекке каршы маалымат мамлекет тараптан жок. Россиянын ошол миграция кызматы айтымы боюнча биздин Россияда гана 1 миллионго жакын мигранттар жүрүшөт. 1 миллиондон ашык деп атат. Анан расмий биздин улуттук банк берген маалыматтын негизинде биздин мигранттар жылына 2,5 миллиард сомдон ашык Кыргызстанга отуп турушат экен акчаны. Анан мындай болуп атат да, срочу жумуш ордулары жок. Дагы деле президент Сасыр Жапаров шайлоо убагында берген убадалардын бири ошол мигранттарды кайтарып келем деп айтты, жумуш ордуларын түзүп берем деп. Бирок албетте ага убакыт керек. Андан кийин бюджеттеги азыркы тартыштыкты, дүйнө жүзүндөгү болгон пандемиянын аркасы менен келген экономикалык кризисти дагы эске алышыбыз керек да. Канчалык деңгээлде, кайсы убакытта биз ошол мигранттарды кайра бияка алып келе алабыз. Аларды алып келгенге чейин ошол мигранттардын балдары. Бияктан мен ачык маалыматтардан карасам, 300 миңден ашык бала мигранттардын балдары Кыргызстанда калган. Ата энеси сыртта жүрөт. Анан эң жаманы, мисалы менин энем да мигрант болгон. Анан Кудайга шүгүр мен Кыргызстандан оокатымды таап иштеп жүрөм. Азыркы учурда бирок биздин муундагы 40-дагылар мигрант болушту. Азыр эми 20-дагылар дагы кайра мигрант болуп жатат. Баягы эле кредит, баягы эле чоңой үйлөн, эптеп үйлөнсөң, андан кийин ошол үйлөнгөнүңө кредит ал, андан кийин кет, барып ошол кредит жабыш үчүн миграцияга кеткениң же болбосо үй куруп бергениң деп балдардын көпчүлүк учурда миграцияга кетирилгендер көп. Анан балдары кичинекей жаңы төрөлгөн балдарын туугандары болсо туугандарына таштайт, туугандары жоктор тааныш тумушунан ташташат, айласы кеткендер кошунасынан ташташат экен. Эстеңер, 300 миңден ашык биздин балдарыбыз ошондой абалда жашап атышат. Анан кийин ата энесин таштаган күндө дагы ата энеси эгерде улгайып калган болсо, 60-70-тегилерге 5-6 баланы наристени бир убакытта караганда оор. Канчалык деңгээлде билбейм. Мен 2 балам чогуу ооруганда мен кыжаат болуп паника болуп кетем. Анткени экөөнө эки башка мамиле керек, экөөнү сөзсүз түрдө башкача карап, башкача мамиле менен. Тут апаларыбыз, аталарыбыз канчалык деңгээлде ошол балдарды дагы убагында тамагын берип, убагында дарысын берип, витаминдерин берип, сабактарын кылышып да канча толтура суроо турат. Кайда баратабыз? Мынакей билесиңер, 5-чакырылыштын депутаттары аракет кылышкан 22ден ашык, 22ге чейинки жашкан кыздарды, кыз келиндерди Россияга жөнөтпөйбүз, сыртка жөнөтпөйбүз болбойт деп. Бирок жөнөтпөгөндө биякта оокат тапканга мүмкүнчүлүк болбогондон кийин антип чектөө киргизген болбойт, бир. Азыр болсо 6-чакырылыштын депутаттары 2-3 жолу инициатива көтөрүштү. Ошол мигранттар кетип атканда расписка жазып, сөзсүз түрдө мамлекетке айтып кетсин, кимге таштап аткандыгын, же болбосо атайын келишим түзүшүн деп дагы ордотконго аракет кылды. Бирок мен ойлойм, мунун баардыгы туура эмес, анткени биз эгерде өзүбүз мамлекет катары шарт түзө албасак, кыз келиндерди, балдарды кармап, бияктан сөз иште дегенде кайка барат. Баарыбызга деле жер жетишпейт, баарыбызга деле жумуш орду жетишпейт. Ишкерлик кылайын десең, ишкерликтин кылышынын дагы шарттары оорураак, мүмкүнчүлүк аз, ага да кредит алышың керек. Кредит алсаң кайра эле проценттери жогору да. Ошон үчүн чоң суроо болуп атат. Биздин балдарды, мынакей өзүм мигранттын баласы катары, бул абдан чоң кишиге, кичинекей балага караңгыда мисалы жалгыз калып, же болбосо тамак ашыңды жасап, өрт кылып ийесиң, бала деген бала да барыбир кандайдыр бир шок нерселер болот. Ошол нерселерди өзүң жалгыз башыңан өткөрүш, же болбосо ошол ата энеңдин мерими жок өсүш бир топ эле кыйын да. Анан кийин биз эмнеге мынчалык коом кайдыгер болуп, ошол балдарын калтырган жакындары зордук зомбулукка алышып, тепкиге алышып, канчалаган ошол мигранттын балдары кайтыш болуп атканын күнүгө окуйбуз да. Шунун баарын эмне кылышыбыз керек? Мынакей 300 миң бала, 1 миллиондон ашык мигрант, 2,5 миллиард сом которушат жылына, а бала кара албай турат. Кимдер? Мен ушул көйгөйдү мен өз көзүм менен көргөн бир окуялардан кийин ушундай көп ойлоном да.
бул маселени мамлекет тарабынан мындай көзөмөлгө алыш керек го деп ойлойм. Анткени көптөгөн ата-энелер таштап кетип атат. Бала атасы менен калганга караганда энеси менен калса мындай ата-эне жогун көп билбейт деп ойлойм да. Кыргыздын бир эң сонун макалы бар. Атасыз жетим, арсыз жетим, энелүү жетим, эрке жетим деген. Бул жөн эле чыккан кеп эмес. Анан көпчүлүгү баягы энелер балдарын таштап кеткен учурда бир балдар кароосуз калат деп ойлойм да. Ата камкордук көрөт, ата да өз баласын ал кароосуз калтырбайт. Бирок ал эне берген мээримди бере албайт да. Анан мындан ошол балдар чоңойгондон кийин, ошол мигрант болуп кеткен ата-эне карагандан кийин, ошол балдарга ал мээрим берип чоңойтпогондон кийин караган кезинде ал мээримди күтпөй эле койсун да балдарынан. Бул динде да айтылат, балаңа мээрим төк дейт. Балаңды ушунчалык мээрим менен өстүр дейт. Бул психологияда да бар. Эгерде мээрим төгүп чоңойто албасаң балаңды, караган кезиңде сен баладан ошондой мээримди күтпөй эле кой дейт да. Ошон үчүн бул аябай чоң көйгөй. Бул деген коомдун көйгөйү, биздин деген менталитеттин көйгөйү. Кыргыз качан ата-энесин карлар үйүнө өткөрчү эле дагы, качан балдарын балдар үйүнө калтырчу эле, качан балдарын кароосуз калтырчу эле. Бул деген бул аябай мамлекеттин көйгөйү деп ойлойм. Эгерде менин мындай сунушум бар да, бул мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп, мамлекет ошол миграцияга кетип аткан ата-энеге баланы кошо ала кетип, ошол жерден андан ары жашаганга шарт түзүш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн, жана Кытайда өздөрүнүн граждандары башка өлкөгө чыгып кетсе, аларга деген бир канча суммада юань ошол кредит беришет экен да. Кредит эмес, баягы проценти жок акчалай жардам беришет экен. Ошол жакка барып отурукташып, андан ары жашооңду алып кет, керек болсо дагы башкаларды алып кет деген сыяктуучу. Бизде жок дегенде ошондой бир балаңды алып барганда биринчи ошол жерден барып жашап, андан ары бир кичине мектепке орноштуруп, бала бакчага орноштурганга бир канчалык бир деңгээлде шарт түзүп бериш керек деп ойлойм да. Канча кетсе дагы баланы жанына ала кетсин деп ойлойм мен. Калтырып кеткен балдардын тагдыры көп учурда ушундай аянычтуу тагдырга туш болуп калышат. Жакшы мейли чоң ата чоң энесине таштап кетет, эне тайтасына таштап кетет. Алар жакшынакай өстүрөт, ата-энеси эч нерседен кем болбосун деп кийимдин кымбатын, телефондун кымбатын, тамактын жакшысын алып бергенге аракет кылат. Бирок мээрим менен ал нерсени алмаштырганга эч качан болбойт менин оюмча. Анда кенедей чагында балага чоң үйүңдүн да кереги жок, жаркыраган машинаңдын да кереги жок, ичи жасалгаланган үйдүн да кереги жок, жаркыраган кымбат кийимдин да кереги жок. Балага деген ата-эненин мээрими бул табылгыс нерсе. Мен өзүм көргөн эле өзүм тегерегимде эле адамдардан бир үй бүлөдө ушундай күйөөсү оорукчан болчу, жакшы басалчы эмес, 5 баласы бар болчу үй бүлөнүн. Ата-энелер баягы тарабынан дагы мамлекет тарабынан дагы мындай камкордук алынган эмес болчу ал үй бүлө. Анан аялы Россияга иштеп кетти. Улуу кызы 6-класс окуган, эң кичинекей баласы 2 жашта болчу. Эми 2 жаштагы баланы элестетип көргүлөчү. Энеси жок 2 жаштагы бала. Андан чоңураак балдарың мектепке эмне ичип барды, эмне кийип барды, үйү жылуу деп, мисалы үчүн жумуштан келгенче санаң тынчыбайт. 2 жаштагы баланы ошентип оорукчан күйөөсүнө таштап кетти да. Анан ал кетип эле бир канча жылдан кийин келип кайра жашоосу уланып кеткен жок. Ошол боюнча үй бүлө бузулуп калды. Андан сырткары дагы 4 кызы менен. Бул кечирим сурайм, бул бирок келиндин өзүнүн капризи эмес да. Ооба. Тилекке каршы муктаждыктан болду. Туура, муктаждыктан болду. Биз кантип айтып атпайбызбы, сизчи мамлекет сыртка чыгып атканда ошол балдарын кошо ала кеткиле деп милдет коюп, анан бир аз тыйынтыпыр же болбосо шарттарына жардам берсин депчи. Элмире кандай ойлойсуз, ушул чыгып атканда биз мамлекеттин ичинен биздин бийлик жумуш ордуларын, кандайдыр бир ишкерликтин мүмкүнчүлүктөрүн түзбөй атканда, сыртка чыкканда мүмкүнчүлүк шарт түзгөнгө даярбы мамлекет? Бешимче Баткенден да кеткендер көп мигранттар. Биздин Баткен областыбыздан тышкы миграцияга, ал эле эмес, ички миграцияга кеткенбиздин жарандарыбыз толтура. Азыр атыр сиз туура айттыңыз, ошол аргасыздыкпы деп. Ооба, аргасыздыктан бардыгы ошол агылып
бара жатат. Бирок эми миграциянын оң жана терс жактарын деле алып караганда мен көбүнчө оң жагына деле басым жасагым келет. Ал өзүбүздүн мамлекеттин ичинде ошол сыртка чыгып бара жаткан жарандарыбызга камкордук көрө албаган, ал башка мамлекеттин ал жердеги өзүнүн конституциясы, өзүнүн закону, өзүнүн мыйзамы бар. Ал жердеги кээ бир жаман нерселерге дуушар болгон биздин жарандарыбызды эч качан биздин мамлекетибиз мамлекеттик деңгээлде коргой албаган учурларды биз дайыма массалык маалымат каражаттарынан билебиз. Ал жакта канча адамдардын ден соолугу начарлап бул жакка келгенде кээ бирлери кайтыш болот. Ошол барып ал жакта өзүнүн ден соолугуну жоготуп келейин деген максатта барган эмес. Ал ошол жака иш издеп өзүнүн үй бүлөсүн багайын, же болбосо бир коомго жакшы пайда келтирейин, же баламды окутайын деп барган мезгилдер болот. А мен дагы бир нерсени кошкум келет. Мамлекет кичи жана орто бизнестерди бир аз колго алып өнүктүрүп берсе, мен өзүмдүн тажрыйбамдан айткым келет. Мына пандемия болуп 2020-жылы 12-марттан баштап мен өзүмдүн айыл өкмөтүмдөгү бардык миграциядан келген аялдарды жана эркектерди каттоодон өткөрдүк. Ушундай бир жакшы иш болду. Буга бизге жардам берген эл аралык миграция уюму болду. Ошондо биз 7 айыл болсо статусу бар ошол айылдардан канча эркек, канча аял кеткенин билип, анан азыр силер айткандай ошол ар кимиси ар түрдүү суммадагы каржыны алып келген. Анан алардын көпчүлүгү ошол бизнес тармагын өнүктүрөм деген жарандар болгон. Биз ушу миграция уюму менен биргеликте каржылап берди дүйнөлүк тынчтыкты коргоо фонду. 1.704.000 сомдук ошол 24 үй бүлөгө кичи бизнести ачып бердик. Мына бүгүнкү күндө ошолордун бардыгы анкетасын толтуруп, мен ал жакка барбаймын, мага жакшы шарт түзүп бердиңиздер, ыраазычылыгын билдирип, дагы биз ошол кичи бизнести өстүрсөк деп канча көптөгөн үй бүлөлөргө кошулуп, кээ бир адамдардын кыздары, балдарды дагы жумуш ордуна тартты да. Бул бир жагынан жакшы көрүнүш. Эгерде мамлекет ошол нерселерди тыкыр көзөмөлдөп, дагы бир жаңы иштерди же иш чараларды, жоболорду иштеп чыгып, бирок ошол кагаз бетинде калбай, айыл жерлерде бүт бардыгы менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп иштесе, бул аргасыздыкпы деген суроого жок. Бул муктаждыкты жойсо болот деген дагы бир жакшы жагын алса болот да. Мен ушинтип айткым келет. Анан дагы бир нерсе, биздин эл дүйнө жүзүндө өзү миграция бар. Мына биз көрөбүз, азыр Испанияда болуп атат, Белоруссияда болуп аткан канча мигранттар келип ошол жерде чек арада турушаттар. Ар түрдүү инциденттер болуп атат. А бирок эми биздин барган мигранттардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө өздөрүнүн укуктарын коргой биле алышып атат. Ал жакта иштеген диаспоралар дагы жардамдарды берип жатат. Анан баргандын бардыгы ошол цивилизацияга умтулуп атат. Дүйнөдөгү ааламдашуу процессине умтулуп атат. Анан балдарыны илимдүү, билимдүү болушуна ошол жактан жөнөткөн акчаларыны жумшаша баштады. Бул бир жагынан жакшы көрүнүш. А эмне үчүн мамлекет ошол мезгилде ата-энеси менен биргеликте ошол жумшалып аткан нерсени ушул жерде шарт түзүп бербейт дегенде дагы биз келип жоопту таппай ойлонуп бири-бирибизге мындай күнөөлүүнү издеп калабыз да. Бирок коомчулук, мен дагы ушул жерде бүгүнкү эфирге келип отурган бардык жарандар коомчулук катары, элдин өкүлү катары биз дагы кандайдыр бир салымыбызды кошо турган адамдардын катарына толуктап, ошол күнөөлүүлөрдү издебей, биз дагы жардам бере тургандардын бир тобуна кошулуп иш баштасак деген чоң үмүттө турабыз. Рахмат, Эрмирбек. Туура айтасыз. Ушул сыртка кечип кеткен быйыл эгемендүүлүгүбүздүн 30 жылдыгын майрамдап атыкпы? Анан кийин ошол 30 жылда чоңойгон мигранттардын балдары тууралуу абдан көп репортаждар болду да. Өзүнүн балким тилин сактап калган күндө дагы бирок мамлекетке болгон байланышын үзүп койгон бир муун пайда болду. Мен макулмун сиз менен, бул да мүмкүнчүлүк, бирок эгерде адам баласы, биздин жарандарыбыз, кыз келиндерибиз, балдарыбыз эгерде ошондой дүйнөнү тааныйм, дүйнөнү көрөм, ааламдашуу процессинин аркасы менен билим алам деп чыкса бир жөн. Бирок мен айтып аткан жана 1 миллиондон ашыгы бул жумуш мигранттар болуп атпайбы, жумушсуздуктун аркасынан эмгек мигранттары болуп атат. Анан кийин ошол эжеке туура айтып кетти, азыр мамлекет тараптан билим берүү жаатында
канчалык деңгээлде, мынакей сиз ушул тармакта иштейт экенсиз, канчалык деңгээлде биз кийинки муунду мынакей мигранттардын балдарын кошуп кайтадан миграцияга, эмгек миграциясына, кара жумуш миграциясына эмес, ушундай интеллектуалдык ааламдашуу процессинде катышып, башка мамлекеттердин адистери менен тең аттаандаш болгонго даярбыз. Мамлекет ушул жөнүндө ойлонуп атабы? Ошол жөнүндө биздин жарандар өзүбүз ойлонуп атабызбы? Аракет барбы? Жогоруда Атырайым сиз белгилеп өтпөдүңүзбү 300 миңден ашуун бала депчи. Бул баягы Кыргызстанда Кыргыз өкмөтү тарабынан жүргүзүлгөн индикатордук кластердик маалыматтын негизинде. Ошол маалыматка камтылбай калганда канча бала бар экенин биз билбейбиз азыркы күндө. Кыргызстанда жаштар Кыргызстандын калкынын 36%-ин түзүп турат. Ошол 36%-инин жарымы жаш балдар түзөт. Азыркы учурда биз ооба материалдык жактан жакшы жашоону көздөп сыртка чыгып кетип жатабыз. Бул закон ченемдүү көрүнүшкө айланып калды. Ал гана турган бул биздин милдетибиз катарында кабыл алып баратабыз да. Сен мигрант болуп барып иштеп келишиң керек деген. Эмнегедир буну биз милдет катары кабыл ала баштадык акыркы убактарда. Миграция бул жеке эле Кыргызстандын проблемасы эмес, же Россиянын проблемасы эмес, бул планетардык масштабтагы проблемага айланган. Муну жалгыз гана биздин мамлекет же коңшу мамлекеттер менен гана чече албайбыз. Бул анткени өзү глобалдык проблема болгондуктан. Андан сырткары эми ушул мигрант үй-бүлөлөрдүн балдары өтө чоң көйгөйдү жаратып жатат. Башкача айтканда, биздин артыбызда биз менен чогуу бир башкача муун өсүп келе жатат. Кыргыз Республикасынын жаңы кабыл алынган конституциясында жазылуу Кыргызстандын эң жогорку байлыгы бул балдар деп. Сиз юрист катары өзүңүз деле билесиз. Жаңы конституцияда ушундай кабыл алынды. Эми ошол балдардын өсүшүнө, толук кандуу үй-бүлөдө өсүшүнө, мээримге, билимге, ден соолугу үчүн кам көрүүгө ата-эне толук менен жоопкерчиликти мойнуна алат. Бул алгана тургай балдар укугунун конвенциясында да кабыл алынган. Балдар укугунун конвенциясы Кыргызстанда 26 жыл болду ратификацияланганына. Биз эми ошол конвенциянын негизинде, конституциянын негизинде өзүбүздүн балдарыбызды, байлыктарыбызды канчалык деңгээлде коргоп келе жатабыз. Айрыкча Кыргызстанда жашаган ата-энелер бардык мүмкүнчүлүгүн балдарына салып атат. Сырткы чыгып кеткен мигранттарчы, албетте алар материалдык жактан камсыз кылып атабыз деген менен ошол учурда балага эң керектүү болгон камкордук, мээрим, өзгөчө мамиле жок өксүгү ошондой болуп өсүп атат. Ал балдар турмушунда эмнени көрүп өссө, кийин алар өзлөрүнүн балдарына да ошондой кылат. Анткени биз ата-энебиз мигрант болуп кетип, биз деле чоңойгонбуз. Демек, силер деле ошол мотив менен чоңоя аласыңар дегендей. Ошондо бул жерде кандайдыр бир камкордукка келгенде, бир баалуулуктарды өзгөчө колдой келгенде бир ажырым да болуп калышы мүмкүн да. Анткени ал муун башкача көз карашта өстү. Кийин алар ошол алган тарбиясын кийинки муунга да көрсөтүшү мүмкүн да. Анан бизде мен ойлойт элем, биздин Кыргыз өкмөтү менен бирдикте ЮНИСЕФ, Евро биримдик жана түштүк чыгыш Орто Азия өлкөлөрүндөгү мигрант балдарды колдоо долбоору азыркы күндө иштеп жатат. Буга биздин Кыргыз өкмөтү дагы жардам берип жатат. Алар биздин мамлекетке да жардам берип жатат. Бирок канчалык деңгээлде жардам берилгени менен биз балдарга эң керектүү болгон нерсени бере албай жатабыз. Мен айтат элем, азыр пандемия шартында деген көпчүлүгү Кыргызстанга кайтып келишти. Анан баягы пандемиядан кийин кайра сыртка чыга башташты. Анан онлайн режиминде окутуу процесси жүрдү деп. Мен айтат элем, ушул онлайндын жакшы жагы болду бизге дагычы. Анткени аралыкты жакынтатты. Аралыкты жакынтаткан күндө дагы дайыма мен байкаймын да, балдар менен байланышка чыкканда мен акча салдым, каалаган кийимиңди алдыңбы, каалаган смартфонуңду алдыңбы, болду. Ушул эле маселенин тегерегинде. Мектепте кандай окуп жатасың, кандай билим алып жатасың, эмнеге жетишпей атасың, ичиңде эмне кайгың бар, кандай капаң бар, досторуң менен кандай мамиледе болуп атасың деген өңдү ички жан дүйнөгө тиешелүү болгон балдардын жан дүйнөсүнө биз сүңгүп кирбейбиз. Биз алардын материалдык жагын гана чечип бергенге аракет кылабыз да. Чындык үчүн айтып коюшайык, буну азыр тилекке каршы бир гана мигрант ата-эне эмес, өзүнүн жанында турган ата-эне деле ушундай мамиле кылат го дейм. Бизде дагы деле азыр мынакей балдардын психологу десең чалкасынан түшөт. Балага каяктан психолог керек эле депчи. Албетте балага психолог керек. Тем более ошол мигранттардын баласына. Анан Чулпон, сизден сурагым келип атат да, биз интернат тибиндеги мектептерди кайтарып келсек болобу?
мигрант балдарга? Албетте. Азыркы күндө интернат мекемелеринде аны жакын туугандарына калган балдар бар. А интернат тибиндеги жана жаттак мектептердеги балдарды карай келгенде ошонун 90% мигранттардын балдары болуп Бирок чыкты. биз аны мамлекет жана Евробиримдик менен чогуу бир чоң программанын алкагында жанагы бирок бул балдар үйү болчу да. Алар жаап атышат. А мен балдар үйүн айтпай элемин, жанагы жетим бала же болбосо ата энесинин кароосу жок калган балдардын үй кароочу мектеп окуу жайлары эмес. Өзүнчө атайын ушул азыр мигранттарга жумуш орду бияка түзүлгөнгө чейин менин сунушум ушундай болуп атат да. Анда келе интернат тибиндеги мектептерди куралы, балдар жашасын, мамлекет ГЧПнын алкагында, мамлекеттик бизнес менен катташуунун алкагында мамлекет жерин бөлүп берсин, билим берүүнүн стандартын бекитип берсин, балдардын жашоо шарттарынын стандарттарын бекитип берсин. Бизнес келип мекемени курсун, процессти уюштурсун. Бирок ошол эле учурда менин сунушум мындай болуп атат, мынакей сиз да депутат болуп атасыз, жергиликтүү жаамат байкоочу кеңеш болуп сөзсүз түрдө көзөмөлгө алыш керек. Анткени моюнга алышыбыз керек болуп атат, кайдыгербиз. Мына сиз айтып атпайсызбы, чолпон ата энеси акча которот, анан кийин тыйын тыпыр маселесин сүйлөйт депчи. Бирок моюнга алыш керек, мигрант жаштар жөнөткөн акча же үй курабыз, же тойго кеткен кредитти жабабыз, же болбосо квартира, же той беребиз деп Кымбат буюм алып алабыз. Вот тилекке каршы анан кийин ал байкуштар ден соолугун жоготуп келет 30-35-40 жашында, бияка келсе же үйү жок. Анткени ал чогулткан үйдү, акчаны инисине, агасына көбүнчө эркектерге үйүн алып беришет. Же болбосо той топурга коротушкан болот. Ошон үчүн негизи эле биздин жана айтылып кетти го, ата энеси чоң ата чоң энесинин колунда калгандар мээрим алышат. Алар деле мээрим алышпайт. Мигрант ошол жака барып ден соолугун өлтүрүп келгенден кийин бияка келгенде кайтадан орусча айтканда у разбитого корыта эч нерсе жоктой болуп калат да. Туугандары кайдыгер көпчүлүк учурда. Ушуга мен да жооп берип коеюнчу. Бул ушул маселе бул бир жагынан туура да, анткени баягы чоң ата чоң эне туугандарына таштаган бала жана курсак ачпай эле өлбөй чоңоюп атса болду дегендей мамиле болот да чындыгында. Анын билим алганы же болбосо анын башка бир кызыкчылыктары көп учурда эске алынбайт. Мисалы үчүн бул кружокко бериш керек, бала сүрөт тарткысы келет экен сүрөткө барсын, ырдагысы келет экен ырга барсын деген маселелер чын эле бул экинчи планга калып калат да. Экинчи жагынан бул биздин бир кыргыздын жанагы ата энесине, чоң ата чоң энесине таштаса деп ойлойлу да, мисалы үчүн. Ал намыстанат да, мен неберемди мен кантип интернатка берип коем, мен тирүү турсам уш жерде, мен мейли музыкасына барбаса койсун, сүрөткө барбаса койсун, зато мен көз алдымда турсун деген дагы бир маселе бар да, кээ бир ата энелер. Анан биздин мындай коомдо курнамыз бар. Анан коомдо дагы бир мындай бир материалдык нерсеге басым койгон бир көз караш пайда болду. Кокустук болуп, мисалы үчүн ата энелердин кыздары күйөөгө чыгып, анан күйөөсү менен кичине урушуп талашса, илгери биздин убакта, мисалы үчүн бизден мурунку муундарда деген ал күйөөдөн ажырашып келди деген бул аябай чоң уят маселе болчу. Кантип элдин бетин карайбыз, сен үйгө ажырашып келсең деген маселе бар болчу да. Азыр жок. Тиги бир чабийиптир же болбосо катуу үйүнүн чыгарып урушуп салыптыр, анан кайненеси чыныны катуу сунуп коюптур. Кел, эмне кыласың? Россияга кет, балаңды таштаны мен эле карап берем. Эмне кор болуп ошого жүрөсүңбү? Бар, Россияга бар, иштеп кел. Өз жаныңды өзүң сонун эле багып кетесиң деген ата энелерде бир ушундай бир ата энелер пайда болуп калды да. Сөз көралжы. Биз азыр темабыз үй бүлөлүк маселеге байланыштуу эмески, оюнчу ошол эмнеге биздин мигрант балдарыбыз талаада калып калып атат. Миграция ошондон да чыгып атпайбы? Мүмкүн, бирок азыраак учурларда да эми бул деген жашоо шарттар, ар бир үй бүлөнүн маселелери деп ойлойм да. Анан кийин мисалы интернат тибиндеги эмне айтып атам, ошол эле азыр интернеттин өнүгүп атпайбы, ошол видеокамераны коюшсун. Балдардын даратканасы менен жатаканасынан сырткары жерде бүт видеокамера турсун, мигрант ата эне баласын баскан турган күнүндө көрүп турат. Бул сонун маселе. Бирок бул эми эле интернет тибиндегине баарыбыз макулдук экенбиз, мамлекет менен сүйлөшүп кылышыбыз керек. Бирок билим берүү айтып атпайсызбы, мынакей ЮНИСЕФ абдан көп. Мен 2019-жылы Нью-Йоркко барып, ошол как раз уюмдун Борбор Азия менен кызматташуусу боюнча таанышып келгемде, менчи. Анан ошондо элестеңер, ООН эң көп акчаны Кыргызстанга кетирген. Ушул Борбор Азия мамлекеттеринин ичиненчи. Бирок дагы деле укуктарыбыз билбейбиз, укуктарыбыз чектелет, бузулат. Ошол эле аялдардын маселеси, үй бүлө маселеси, балдар маселеси, бардык эле маселе боюнча. Карасаң, ушул акчанын баары кайда кетип атат? Биринчиден, экинчиден айтып атпайсызбы, азыр ЮНИСЕФ өкмөт менен бирликте ошол мигранттардын балдарына жардам берип атат. Кантип?
мындай болуп атат да, биздики тилекке каршы буга чейин имитация болуп калганда, жана статистика үйгө чыгуунда талкуу кылдык. Кагаз жүзүндө толтура сонун нерселерди жазабыз. Реалдуу жүздө нөл. Мына сиз шаардык кеңештин депутатысыз, көзөмөл алышыңыз керек. Сиз билим берүү тармакта иштеп атасыз, сиз де депутат. Талапкер болгон. Талапкер болмосуңуз, бирок азыр билим берүү системасында иштеп атасыз. Конкреттүү түрдө, реалдуу жыйынтык деген ушундай да, мына көрүп атам, 4,5 сезип атам турабы? Ошондой жыйынтык кандай болуп атат? Мамлекет эмне кылып атат? ЮНИСЕФ менен биргеликте жаш балдарга. Кичине кошумчалайын, азыр жакшы ой пикирди айтып кеттиңиз. Ошол ар бир азыр биз айткан сөздөрдүн артында бир кандайдыр бир дагы жаңы нерселерди айткыбыз келип атат да. Мына азыр ООНдо барып ошол конвенция кабыл алынып келип, мектептерде иштеп, билим берүү ошо жогорку окуу жайларында иштеп, анан бизде мына министрликте тез эле өзгөрүп, миграционный служба подведомство болот, андан кийин эле эми азыр кайра эле социалдык камсыздоо, эмгек жана миграция министрлиги деп. Анан бизде талап кылат ошол кагазда статистика. Алардын балдары же болбосо кеткен ата-энелер кантип иштеп, кантип акча таап, кандай жумушта болуп турат деген суроо артта калат дагы. Канча акча жөнөттү, ал фонд түзүлдүбү, кайсы жерлерге жардам берди деген суроо. Аны эл өзү фонддорду түзүп, мисалы үчүн мен бүгүнкү турмушта аткаруу бийлигине келип 2,5 жылдан ашык иштеген болсом, ошол жерде көрөм да, бизге сурамжылоо келет, биз маалымат беришибиз керек. Ушул декабрь айында мигранттардан канча акча түштү, эмнени жасап койдуңуздар, сизге эмне жардам берди? Шашылыш түрдө маалымат бериң дейт. Ал маалымат кайда кетет деген суроо пайда болот. Анын эмне кереги бар? Бизге эмне үчүн статистикалык маалыматтар эле керек? Анын ичиндеги негизги жаткан көйгөй эмне? Ал эмгек мигранты болуп барып, ал жерде кайсы кесипти отуруп иштеп атат? Кийин ал келгенде, ал жерде бул жерде эмгек кодекси боюнча ага эмгек стажы жазылабы, жазылбайбы? Жазылбайт. Мына менин энем 15 жылдан ашык мигрант болуп жүрдү. Азыр чыккан пенсиясынын 2400 сом. Аны карашпайт алар. Аны карашпай эле бизде жаланган ошол каржы маселеси кантип келет, канча жумшалат, болду. Наркы нерселер жок да. Ошон үчүн мен азыркы эми жаңы мына министр келди, мурда деле иштеп кеткен, миграция кошуп, министрликке кошуп койду. Биз азыр дагы күтүп атабыз да. Сос адистерге аткаруу бийлигинде кандай тапшырма келет экен, мигранттарды кантип эсебини чыгарып, кантип алат экен деген сурооду мен өзүм биринчи койдум ушул сурооду айыл өкмөттө. Койсом, бир да тапшырма жок, кайра эле ошол дагы жаңы министр келип дагы. Мына 11 айлыкта кандай болду? Берип коесузбу маалыматты? Канча фондко канча акча түштү деди, акырында айттым. Биздин фондко, айыл өкмөтүнө 2 миллион акча келип турат. Биз эми эле 800 миңини иштеттик. Аны дагы ошол элдердин бүт бардын коросунан 2 метр ичкерине киргизип, жолго, негизги жолго бүт бардыгын еврозабор кылып даярдап, айыл өкмөт менен биргеликте ишке ашырып атабыз деп жөнөсөм, сонун маалымат жазып коюпсуз. Жакшы, ишиңиздерге ийгилик. Анын кереги жок. Ал жакта эмне болуп атканды эч ким сезген жок. Кантип таап, кантип бул жакка келип атат. Ошон үчүн мамлекет тыкыр көзөмөлгө алып туруп, ар бир мигранттын кетип кандай байланышта иш жүргүзүп атат. Бирок биздин мигранттардын көпчүлүгү азыр бүгүнкү күндө түшүнүп калыштылар. Мен ал жака барсам, ким болуп иштейм? Ашпозчу болуп иштеймби? Же салондо иштеймби? Мен жөнөкөй жумушчу болбойн, идиш аякты кармабайын деп бардык аракет кылып атат. Же болбосо ал жака жөнөгөнчө бул жакта кесипчилик техникалык окуу жайларында сварщикке бүт бардыгына окуп туруп, анан бирөөлөр аркылуу барып ошол жерде жумушка орношуп, анын ишин алып кеткен биздин жарандарыбыз дагы бар. Бирок мамлекет эмне үчүн ошону карап бир кызыгып, кандай болуп атат? Статистикалык маалымат эмес, ошону ишке ашырыш керек. Жазган мыйзамдар туура жакшы чыгып атат. Сону мыйзамдарды жаратып коюп. Ошол жакта туруп, ошол тынчтыкты куруу фонду, ошол ООН аркылуу көп иштерди жасап атат. Бирок ал эмне үчүн мамлекет өзү дагы бир ылтынып, качан эле башка жактан донор келип акча сарптаса, биз иш жасайбыз. Эмне үчүн мамлекет өзү дагы ошону бир келип, кызыгып, багыттап иш алып бербейт деген суроолор пайда болот. Туура айтып атасыз да, жанагы кайсы бир министрликке кошуп эле миграциянычы. Менин оюмча буга бир өзүнчө эле миграцияны өзүнчө эле караш керек да. Бул деген чоң көйгөй. Жана да жакшы сөз айтылмадыбы? Балдар барып ошо чет өлкөдөн билим алып атышат, бир эң сонун ийгиликтерге жетишип атышат.
бирок ошол жетишилген ийгилик кийин биздин мамлекетке келип, биздин мамлекетке, биздин кыргыз элине бир пайдасы тиеби? Ушунда да суроо бар да. Мамлекет өзү мигрантка кам көрбөсө, Кам көргөн жок. ооба. Мамлекетке кам көр деп кантип талап кылат? Ооба, анысы да бар болуп атат да. Ошон үчүн айтам да, мамлекет бул мигранттарга бир өзгөчө кам көрүш керек. Жана калган балдарына кам көрүш керек. Алар ошол жакка баргандан кийин анын укугу корголуп атабы? Эмне деген балдар, кыздарыбыз өлүп келип атат ошол жактанчы. Ушу зоордук зомбулукка ошол жактан кагылып атышат. Жакшы жашоо издеп барышып, кайра ошо кайтпай калгандар бар да. Бул аябай чоң көйгөй негизи. Билим берүү жагындачы Чолпон мына дагы бир суроо да. Мен өзүм дагы университетте сабак берип калдым. Андан кийин эми негизи 15 жылга жакын жетим балдар үйүн бүтүрүүчүлөрүнө бекер юридикалык жардам көрсөтөм да. Бир нишага жардам бериш керек деген максатта. Андан кийин университетте сабак берип атканда балдарды шак эле көрөсүң да. Сразу байкайсың кайсы бала кандай үй бүлөдөн экенин. Ошондо мугалимдерге, мисалы менин 2 балам окуйт, мени башка балдар окуйт, мен интернеттен күндө эле мугалимдердин агрессивдүү балдарга мындай зиркилдеткен, кемсинткен мамилени угабыз. Бишкекте деле, региондордо деле дагы делечи. Биз окуп аткан маалда биздин бир кыргыз тил мугалимибиз монтип сары кызды монтип бетин буруп алса, кан болуп өтүп кеткенин так калып калган да. Анан эми азыр ошончолукка чейин баргандарды балдар өздөрү күлүшүп атат, сүрөткө тартып. Бирок биз го балдардын жанындабыз. Мигранттын баласына ошол билим берүү жаатында, стандарттарда, программаларда атайын мугалимге өзгөчө маани бересиң бул балага. Өзүнчө камкордук, өзүнчө балким убакытты бөлүп беришиң керек деп талаптар жазылды беле? Жок, бизде болсо баардыгы бирдей билим алууга тең укуктуу. Ал деген мигранттын баласыбы, же кандай үй бүлөнүн баласы, толук кандуу үй бүлөнүнбү, же жарым жартылай үй бүлөнүн баласыбы дейт, билим алууда баардыгы бирдей болуш керек. Да, бирок баардыгы бирдей талаптарды аткарыш керек. Ал эми мамилеге келгенде болсо, албетте алар деген мээримден өксүп турган балдар, аларга өзгөчө бир жумшактык мамиле, ийкемдүү мамиле жасаш керек. А бизде болсо, сенин ата энең алыста жүрсө, мен күнөөлүү эмесмин дегендей мамиле кылышат да көпчүлүк учурда. Анан балдар айрым учурда айрым бир ата энелер ийгиликке жетишкен мигрант болуп жүрүп, айрымдар болсо ийгиликке жетише албай калган. Алгана тургай андай окуялар болуп жатат, ата энесинин өзү аман эсен келбей калган учурлар бар да. Ал балдар ого бетер коомдо басылып калган. А ошолорго биз деген өзгөчө мамиле кылуунун бир кандайдыр бир жол жобосун иштеп чыгышыбыз керек. Дагы деле иштелдик. Мисалы үчүн азыр сиз деген көлдү жакында кыдырып келдиңиз. Көлдөн деген Ак Суу районунда атайын мигрант балдар үчүн балдар үйү ачылган. Барып келдиңиз, бардыңызбы билбейм анычы. Мына ошол жерде деген, ал жакта деген баягы жетим балдар үчүн эмес. Ал жерде жетим балдар деле бар, бирок мигрант балдар үчүн ачылган да ошол үй. Ал жактагы жашоо турмуш менен деле балким сиз барып таанышсаңыз керек. Бирок акта да өзүнүн ыз чуусу бар экен билем. Эми ал биздин мамлекетте эми баардыгы беш болуп жасала турган эч нерсе жок да. Буну деген ар бирибиз өзүбүз билишибиз керек. Анан мен дагы мындай карайт элем да, мыйзамдуу түрдө ошол мигрант балдарга бир өзгөчө бир мамиле кылуунун мындай жол жобосун киргизишибиз керек да. Макул, чоң эне чоң атасынын колунда калсын, туугандарынын колунда калсын. Биз өтө намыскөй элбиз. Биз бергибиз келбейт неберебизди, тууганыбызды, жээнибизди жана башканын башка бирөөнүн же мамлекеттин карамагына бергибиз келбейт. Биз турганда болсочу, Советский Союз маалында малчылардын балдасы интернатта чоңойгон жок, чынакай чоңоюшкан. Эч ким мындай бир алар деген милдеттүү түрдө болчу. Азыр деген башкача көз караш. Ал мезгил башкача болчу. Азыр көз караш, позиция өзгөрткөн учур. Анан ошол эле учурда мындай кылыш керек да, мамлекет тарабынан сөзсүз түрдө дагы бир камкорчу керек. Ал чоң эне чоң атасынын колунда өссө дагы мамлекет тарабынан социалдык кызматкер, өңдү камкорчу болуш керек дагы. Ал камкорчу ошол мигрант балдар деген көп мамлекеттик бир иштерге аралаша албай калышат. Мисалы үчүн жөлөк пул алууда, жарандык актыларды каттоодо, же бир мектептерге же да бир жака катышууда алардын документи жок болуп калат. Ошол жоопкерчиликке алынган адам мына ушул өңдү иштерин аткарыш керек. Ошол эле учурда эгер бул мажбурлап жасалбаш керек. Ошол жоопкерчиликти алып адам өз эрки менен барыш керек. Анан муну деген сот тарабынан да милдеттендирип коюш керек. Мына ошондо милдет толук менен алынат. Биринчиден чоң эне чоң ата тарабынан, же жакын туугандар тарабынан, экинчиден дагы бир камкорчу бар. Эми камкорчу деп эле атайлычы, азыр кандай аталат ким билет анын классификациясы. Камкорчу болуш да кайра бирөөгө бериш керек, да үстүнөн көзөмөлчү деп айтып атасыңар го. Бул боюнча мисалы үчүн иштелип чыккан. Таблица иштелип чыгып, эми силер жогорку окуу жайында болгонуңар үчүн анча билбей жатат окшойсуңар. Ар бир мектептен айыл өкмөткө, анан районуга бардык тармактарга
ошол таблица кетет. Таблицанын башында эмне деп жазган деген суроо пайда болот. Турмуштук оор кырдаалга кабылган балдар дейт да. А эмне үчүн миграцияда анын ичине мигранттардын балдарын толтурган? Андан тышкары турмуштук оор кырдаалга кабылган бала толтурабы? Бул ошол түзүлгөн таблицанын ичиндеги жаткан адамдын баласы эгерде акылдуу же болбосо аң сезими түшүнгөн ата эне болсо бир күн келип менин балам кайсы жактан турмуштук оор кырдаалга кабылган, энесин атасынын колунда турса, тайнеси опекунство алып алган болсо, андан кийин силер эмнеге жаздыңар деп талашканга укугу бар мезгилдер болуп калат. Анан ар бир айыл өкмөткө соц кызматкер бекитилген. Бул бар бүгүнкү күндө иштеп атат. Ар бир иштеп атат. Ошол жеке ассистенттер менен, майыптар менен, картаңдар менен, мигранттардын балдары менен. Бирок кимдир бирөө күчтүү адис болсо жакшы алып кетет. Кимдир бирөө чабал болсо аны алып кете албайт. Ошон үчүн биздин эң күчтүү кадрларыбыз дагы, биздин жаштарыбыз дагы ошол жака агылып атат. Агым кайсы жакта жакшы болсо ошол жака агылып кетип атат. Чабалдарыбыз калып, кадрларыбыз бир аз оңку солку болгондуктан кээ бир иштер кагаз бетинде калып кетет. Мен ошол биринчи келип мурда башкача жазат эле, эмне ушундай болуп калыптыр десем, башын эле окусам, социалист кыз айтып атпайбы? Эже турмуштук оор кырдаалга кабылган балдарга бардык ата энеси миграцияга кеткендер жазып койгон дейт. Койчу десем, мына таблицада ушинтип кел деп. Кайра сурасак, ТЖС деп орусча кыскартып, анын ичине киргизип коет экен. Бул дагы туурабы деген суроо пайда болот. Мына биз кайсы жерден мына ратификация болду, макул. Балдарды коргоодогу конвенция 1998 жылдан бери ратификация болуп иштеп, мектептерге аны 12-сини жазып, окутуп, анан ар бир жерге барса эле билим алууга бирдей укугу бар, анан кийин акысыз билим алат деп. Акысыз билим алгандан көрө акылуу билим алып, анан сапаттуу билим алып, биз кандай билим берип атабыз, мамилени кандай кылып атабыз, анан соцпедагог деп коет. Соцпедагог эмнеге жетишет? Бизге азыр өтө күчтүү психологдор керек. Ар бир баланын жан дүйнөсү менен иштегенге, анын үйдөгү ошол карыбы, жашпы, жеңесиби, чоң атасыбы, чоң энесиби, алар менен иштей турган специалисттер керек болот. Ошол психолог алып барсын эле, бала жакшы жакка барат. Биз турмушта көрүп атабыз, тажрыйбада көрүп атабыз. Бир эле окуя менен бул чоң көйгөйдү, мамлекеттик деңгээлдеги актуалдуу маселени бүгүн биз бир эле эфирде чечип койбойбуз да. Бир мезгил болгон. Айтыш керек. Биздин максат айтыш керек. Айтылыш керек. Мен азыр ушул жерде бир нерсени дагы убактыбыз болуш керек. Айткым келет. Бир окуучу 10-класста окуганда ата энеси өмүр бою Москвада жүргөн. Үй бүлөдө 6 кыз. Акырында баягы кыз тажаганда мага келип, эже мен сизге өзүңүздүн баягындай почта болот го, анонимдүү почта деп биз мындай коюп коет элек. Ошо почтага эжеке мен сизге, сиз менин почеркимди билесиз, бир кат таштап койдум. Бошогонуңузду окуп коюңчу деди. Мен ал күнү окуй алганым жок. Эртеси күнү ачсам, баягында эже мен үйдөн чарчадым. Мен качып кеткенмин. Мени эч ким билбейт деп эле окуп бүтсөм эле тайнес келип алып. Ай мен кызым жок деп кыйкырып калды. Көрсө тагасы мамиле кылганды өтө катуу мамиле кылып, бир күнү сабактан кечирээк барып калса, эмнеге келдиң деп урганда ал корого качкандагын сыртка чыгып, ошол бир тайнеси жакта бирөөлөр бар экен, телефондо чалып туруп, жолго чыгып, кыздар аны жолдогу эле машинада тайнесинин үйүнө жөнөтүп берген да эч кимге айткан эмес. Анан ошондон билип калып, андан кийин мен класс жетекчисин чакырып, чогуу эненин кичине отуруп туруң, азыр сүйлөшөбүз да, мына кыз бул жерде телефондон чыккылачы, достор аркылуу чыкса, анан эч кимге айтпагыла, мен тайнемдин үйүндө отурам деп. Мына андай окуялар болуп атат. Бирок ошону деле алып келип сүйлөшкөнгө чейин биз дагы жетишпей калып атабыз да. Анан кийин байланыштырса, кийин көрсө бүт кечирим сурап. Бирок ошол кыз азыр мына турмуш курду, өмүр бою кээде сүйлөп калсаң, мен тагаларым дагы бир аз оңолуп калды го дейт. Мына ушул көйгөй дагы эле жаралып ушинтип бара жатат да. Мен ошого айтам да, атыр өзү негизи сонун кылып туруп баарын айтып берип бизди багыттап берет. Бирок ошону айтсаң кимдир бирөөгө үнүң жеткенде балким жакшы кабыл алат, туура кабыл алат. Бирок кандайдыр бир мамиледе туура эмес кабыл алып коюшу мүмкүн да. Азыр эме жыйынтыктоочу сөз катары бир кыскадан мен бир аз тиги ушул мен да билим берүү тармагында иштейм да. Сиз айткандай ушул бир группадагы балдарды караганда билинет да.
анан баягы сурайсың да өзгөчө мындай кичине айырмаланып турган балдардан ата энең кайда десең мигрант деп айтышат да. Бул аябай билинет. Ошо баланын өзүнүн жүрүш турушунан билинет, же сабак окубайт, же бир жүргөн турганы бир кичине бөлөкчөрөөк болуп калат. Анан дагы бир ошо эсиме келди, мектепке практикага студенттерди алып барат элем да, анан ошондо бир класс кирсем, мугалим айтып атат да, бир балабыз бар дейт, ошо сабакка дайыма кечигип келет дейт да. Анан башында мугалимдер да урушуп, ага ушундай эмне үчүн кечигесиң, дайыма кечигесиң депчи. А көрсө ошо 7 класс окуган балага 5 класс окуган бир баласын анан 3төгү, ой 5 класс эмес, 5теги анан 3төгү баланы таштап энеси Россияга кетиптир. Анан көрсө тиги бала эртең менен тиги 5теги бөбөгүн ойготуп, анан 3төгү бөбөгүн ойготуп, аларга тамагын берип, анан сыртынан бекитип коюп, анан мектепке келишкен да. Мына бул аябай ушундай бир жүрөгүң ооруган маселе да. Сиздин жыйынтыктоочусуз? Бул миграцияны биз бир эле студияда ушул жерде отуруп эле маселесин чече албайбыз. Анткени бул деген биздин жүрөгүбүздө кайнап жаткан маселе. Бул айта турган болсок сөз абдан көп. Мен айтат элем, оба айыл өкмөттөрүндө атайын статистика үчүн жанагы оор кырдаалга кабылган балдар деп эле мигранттарды бере берет. Себеби биз деген соцработники, социалдык кызматкерлерди даярдап чыгабыз, окутабыз да. Бирок региондордо эмнегедир ошол кесипке өзгөчө көңүл бурулбайт. Мен айтайын дегем, ушул кесипти бир жандандырсак, ушул кесип үчүн бир өзгөчө мамиле кылсак, өзгөчө көңүл бурсак, билим берүү министрлиги жагынан кандайдыр, ошол учурда биз ошондой кадрларды даярдап чыгат элек да, адистерди. Ал адистер анан жерлерге барып, айыл өкмөттөрүндө, шаарларда, кайсы жерлерде болбосун, анан ушул мигранттын балдары менен өзгөчө бир программанын негизинде анан иш алып барышат эле да. А жетишпейт айыл өкмөтүндөгүлөр. Алар статистика үчүн гана бере берет да. Мен муну Ошондой буйрутма берип атпайбы? Алда бир кайсы бир кызматкердин отчету үчүн эле керек. Ал отчет үчүн бериле берет. Азыр мен мынаны айткым келет да, айыл өкмөт деп Кыргызстан боюнча ошол бардык 453 айыл өкмөт иштеп аткан болсо, биз анан айта албайбыз. Туура билим берүү тармагы соц кызматкерлер даярдап берип атат. А бирок соц кызматкери барып атабы ошо жумушка? Ал барганда талапка жооп береби? А конкурс менен өтөт. Квалификациялык талаптарга жооп бербейт. Анан барат да, айлыгы канча? 6000. Мен иштебейм дейт. Мына айымдар, ушул нерсе. Мындай да, айыл өкмөттөр политика образующий орган эмес да. То есть булар жана маалыматты, кайсы маалыматты талап кылса, кайсы жумушту аткаруу болбой. Ошон үчүн талкууну бир аз жыйынтыктайлы. Негизи эфирди пайдаланып, мен ойлойм, мен макул эмесмин, сиздер менен биз бир эфир менен эчтеке чечпейбиз депчи. Кээде сөздү башташ керек. Эч качан жүрүш болбойт, эгерде баштай турган киши жок болсочу. Анан кийин силерге терең ыраазычылык. Бүгүн эфирде Элмира Аскарова, Орозбеков айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары, Толкун Насрединова, Каракол шаардык кеңешинин депутаты, анан кийин Чолпон Сооронбаева, Касым Тыныстанов атындагы Скөл мамлекеттик университетинин мугалими. Жыйынтыктоочу сөз катары айта турган болсом, биздин өкмөткө кагылып кетет элек, бардык айымдардын атынан мигранттарга болгон мамилени өзгөртүш керек, мигранттардын балдары менен иштөө өзүнчө программа түзүш керек. Сөзсүз түрдө билим берүү жаатында жумуш ордулар түзүлгөнгө чейин иш кагаздан, бюрократиядан реалдуу жыйынтык көрсөтө турган, барыс көрүп сезе турган, мигранттар дагы сезип биле турган, балдары дагы көрө турган жыйынтыктарга келишибиз керек. Анан кийин кагаз жүзүндө идеалдуу дүйнөдө жашайбыз, бирок реалдуулукта тилекке каршы башкача болуп турат. Ошон үчүн өкмөткө дагы кайрылып кетебиз. Сөзсүз түрдө мынакей айымдардан жакшы сунуштар түшүп атышат. Реалдуу иш аракетке иштөөгө өтүңүздөр. Биз жардам бергенге даярбыз. Рахмат. Биз дагы ушу сизге рахмат айтып коелу. Ушул көрсөтүүнү даярдап, биздин жүрөгүбүздөгү бир айтылбай турган, мындай айта албай жүргөн нерсебизди чыгарып берип атасыздар. Сиз айткандай, үнүбүз кимдир бирөөнө жетип калар. Ушу менен биздин бүгүнкү талкуубуз бүттү. Саламатта калыңыздар. Иштелек кылат элек, кичине тилек биздин мигранттардын балдарына мамлекет өзгөчө көңүл буруп, реалдуу иш аракеттерге өтөрүнө. Сак саламатта калыңыздар.